Республика аймағында қатталған ақырқы қаварлар түрмегі менен таныштырабыз. Түз эфирде мен Шерғазы Тұрдықұлов, саламатсыздарбы. Алғаш бүгінгі шығарылыштан қысқаша. Чегараға чектеш аймақтағы елден абалы өзбек чегарачылары Қырғызстан тараптың мал жандықтарын қайтарып берді. Бұл қашанға чейин ушунча жашайбыз? Бұл мындай окуя 2008-ден бері, 12 жылдан бері келеді. Қырғыз-қазақ чегарасы Қазақстан тарап қайрадан талапты күчөттүбү? Узун кезекке тизилген унаалардын саны көбөйдү. Тегеранда учак кырсыктап, аман калгандар жок, анда 7 өлкөнүн жарандары болгон. Сомали парламентinin жанында жарылған бомбадан 4 киши каза болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетели, ушул учурда бизди социалдык тармактардан да, Facebook, YouTube каналдарыбыздан да түз эфирде көрсөңүздөр болот. Аны менен бирге элдик репортер берүүсү да өз ишин улантууда. Оштогу Чоңалай районунун Каратейит айылында бүгүн эртең менен жер титиреди. Бул тууралуу Кыргызстандын сейсмология институту кабарлады. Маалыматка ылайык, жер титирөөнүн очогу Тажикстандын аймагында болуп, күчү Каратейит айылында 3 балл, Карамык айылында 2,5 балл болуп сезилген. Жер титирөөдөн эч ким жабыркап, эч нерсе кыйраган жок. Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын нарындагы Солтон Сары кенинен алтын өндүрүүчү фабрикасынан алтын рудасын уурдаган топ кармалды. Бул тууралуу коррупцияга каршы күрөш кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, фабрикада иштеген айрым адамдар руданы чыгарып, Нарын жана Чүй облусунун аймагында сатып жүрүшкөн. Өткөн жылдын 27 декабрында Оттук айылында Mercedes Sprinter автоунаасы кармалып, анда 1500 кг салмактагы 35 кап өлчөмүндө алтын камтыган руда табылган. Кармалган жүктүн көмүскө базар баасы болжол менен 4 миллион сомду түзөт. Бул окуя боюнча Жазык кодексинин коррупция беренеси боюнча иш козголуп, Солтон Сары кенин иштеткен ишкананын башчысы, алтын фабрикасынын директору жана адиси камакка алынды. Учурда тергөө иштери уланууда. Кумтөр алтын кенинде кырсыктан улам 2 кызматкердин дайынсыз болуп жатканына байланыштуу 2019 жылдын 1 декабрдан бери иш токтоп турат. Ишкананын басма сөз катчысы Марина Гаврилова тоо кен иштерин жүргүзүш үчүн иш планы бекитиле элек экенин, жумуш качан жанданары белгисиз болуп жатканын айтты. Иштегенге уруксат жок болгондуктан бардык иштер убактылуу токтотулган. 1 декабрь күнү таңгамал Лысый мөңгүсүнүн жанындагы жер катмары көчүп түшкөндө, ал жерде иштеп жаткан 2 жумушчу дайынсыз жоголгон. Алар тоо кен бөлүмүнүн мастери Өмүрбек Ишенбеков жана бульдозердин айдоочусу Жолдош Жунушев. Андан бери жумушчуларды издөөдөн майнап чыга элек, Борбор Азиядагы эң ири алтын кендердин бири болуп саналган Кумтөрдү канадалык Centara Gold компаниясы иштетет. Бул кенде 2016 жана 2017 жылдарда адам өлүмү менен аяктаган кырсыктар болгон. Чегара чыры Алабука районунун жашоочуларынын тынчын кетирди. Жыл жаңырары менен Өзбекстан менен Кыргызстандын такталбаган аймактары талашка түштү. Мындан 2 күн мурун Алабука районунун Көкташ айыл аймагына өзбек чегарачылары кирип келип, чабандын 500дөн ашык кой эчкилерин айдап кетүү аракетин көргөн. Жандыктарды сактап калууга күчүн жумшаган жергиликтүүлөргө өзбек аскерлери курал кезеп бир нече рет ок атканы маалым болду. Октон жараат алгандар болгон эмес, ал эми тартылып алынган кой эчкилер толугу менен ээлерине кайтарылып берилген. Учурда талашка түшкөн аймакты 2 өлкөнүн чегара кызматы тактоо иштерин баштаган. Немеге мынтип табалаң кылып атыңар? Ушул жылдын 6 январь саат 13 чамасында Алабука районунун Көкташ айыл аймагындагы жайытка өзбек чегарачылары кирип келип, жергиликтүүлөрдүн 520 баш коюн жөнү жок эле айдап кеткен. Чабандарды ур-соккуга алып кууп жиберишкендигин да айтышууда. Кой баккан 4 жигитти коркутуп, жандыктарын тартып алгандыгын уккан Көкташтын тургуну Тайырбек Жоробаев өзбек аскерлерине жетип барып тирешүүгө өткөн. Ошол учурдагы эки тараптын чуу жараткан окуясын өзү чөнтөк телефонуна тартып алган. Кирип келип, койду айдап, кыйла жерге алып барып койгон, 5-6 километргечи. 5-6 километрге барган, калгандары биякта чабандарды кууп, биякач нерге чейин кууп түшкөн. Биздин көпүрөбүзгө чейинчи, границага. Кууп түшүп, биз келсек, ошо шетте кетип атат. Өзүбүздүн койчуман үкөлөрүмчү. Барганда үкөлөрүм жана кылды. Мынтыкты такап, атам сени деп мынтык менен уруп, мен жигарим экен, жигарим үчүн тарттым.
Бу качанга чейин ушинтип жашайбыз? Бу мындай окуя 2008ден бери, 12 жылдан бери келет. Биздин үнүбүз бул райондон ары өтпөйбү? Биздин чоңдор же бизди көрбөйбү? Биз кайсы мамлекетте жашап атабыз? Өзүбүзгө өзүбүз элибизди коргоп жүрүп, бир 30 километрдин ар жактан бир тоонун аркасынан келип, бизди багынтып жанагы маскара кылып атат. Ит аягын коруучу дейт. Окуя болгон жерге эки тараптын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, чек ара кызматы келип маселени дароо чечүү аракетин көрүшкөн. Талашка түшкөн аймакка убактылуу мал жандык бакпай туруу келишими түзүлүп, мамлекеттик деңгээлде чечилмейинче талаш бойдон калар эскертилген. Учурда эки мамлекеттин чек ара кызматынын аткаминерлери маселени талкуулашууда. Негизинен ал жерде өзбек тарап биз жака кирип келген дейилет, бирок чындыгында айтканда бул жер биздин ата бабабыздан бери мал багып жүргөн жерибиз. Бирок азыркы мезгилде Кыргыз Республикасы менен Өзбек Республикасы тарабынан эки мамлекеттин ортосунда комиссиялар иштеп атат. Азыр пока такталбаган аймак деп турат бул мезгилде. Биздин жерибиз энди жерде жашагабыз дедик, анан акырын наркка жыйылдып, дагы эле болду биз келбейбиз дейт, дагы эле келе берет дейм анда. Өзбек чек арачыларынын мындай аракеттери биринчи жолу эмес. Көкташтыктардын кооптуу жагдайда жашаганына бир топ эле жылдар болду. Буга чейин да тургундардын кой эчкилерин күчкө салып тартып алган учурлар көп катталганын чек арада жашагандар бизге айтып беришти. Мал жандыктар өзбек тарапка кирген бойдон кайра кайтпай да калат экен. Өзүңүздөр көрсөңөр, мына кече видеого чыкты, балдарды барып атып турушат, мен ушулардын неберелерим ошолорду атып турду, алар барганын мынтыгына чыдай албаптыр алар да. Дагы өзүм да чыгып бардым ошол жерге. Атып койсо ким жооп берет? Атып берсе ким жооп берет? Бир баланы жоготуш үчүн кандай нерсе болот? Азыр бир баланы жоготсо кандай адам болобуз? Биз Кыргыздын патриоттук жигиттер, анан айла жок элибиз мында 70-80 адам чыктык ошол жерге. Кана бизде бир нерсе деген жери жокпу? Ал жерге өтүп жатканда бул биздин чек арада, унун чек арасында басып өткөн жерибиз жок. Өзүбүздүн чек арада ушундай нерселер болду да. Маш. Ушинтип этип Өзбекстандын солдаттары келип ушинтип этип бизди жарандарды уштайт, ушинтип. Не каны бу? Алабуканын Чоң Сай айылында 150дөй кожолук жашайт. Биз барган учурда чек арадагы көйгөйдү айтып даттанып, заматта ондогон жергиликтүүлөр чогула калды. Алар бийликтеги аткаминерлердин кайдыгер болуп жатканына кескин нааразы. Өз өмүрүн тобокелдикке салып, чек араны кайтарган аскер күзөтчүлөрдүн санын көбөйтүү зарылдыгын талап кылышууда. Чек араны жылда өзгөртүп алат. Бул терминдерден кылган болсоң, бийлеми көрсөң, о нерден алып келиптир. Бадан кеткен эмес да бу. Бу ата бабабыздан бери шетти, ата бабабыз шет өткөн биздин. Бардыгы карапайым жерде жашаган. Өзүбүздүн жерибиз болуп, уйубузду же коюбузду багып бара албайбыз. Же кишинин отун көтөрүнө бара. Келе салып автомат такай. Келе салып, бозум алып кетип калат да, мына кылан урунатан чыгарып, мына пайда, мына өзгөрөт. Жалал Абад облусунун Алабука району менен Өзбекстандын Наманган облусу чектешкен аймакта 19.000 гектардан ашык аянт талаштуу деп эсептелет. Кез-кези менен эки мамлекеттин чек арага жакын жашаган тургундарынын ортосунда пикир келишпестиктер орун алып турат. Эки өлкөнү бөлгөн чек аранын узундугу 1378 чакырымга созулат. Анын 85% такталганы расмий айтылган. Анткени менен акыркы жылдары канча чакырым жер аянт Кыргызстандын карамагына өттү деген маалыматтын жоктугу чек арада жашаган элди түйшүккө салып келүүдө. Дамир Кубанычбеков, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Алабука району. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы Ак Тилек өткөрмө бекетинде жүк ташуучу унаалардын узун кезеги пайда болду. Мындай кезекке Казакстан тараптан текшерүү күчөгөнү себеп болгондугу айтылууда. Айдоочулар кычыраган кыш челдеде суукка тоңуп тургандыктарын айтып арызданышса, чек арачылар көйгөйгө эч кандай тиешеси жок экенин билдирет. Экономика министрлиги болсо маселе боюнча так маалымат берген жок. Азырынча Казакстан тарап товарларга кошумча текшерүү жүргүзүп жаткандыгы гана айтылууда. Мындан улам эгер жакында ак жол өткөрүү пункту убактылуу жабылса, башка өткөрүү пункттарында маселе мындан да күчөп, кезек күткөн жөө жүргүнчүлөрдүн саны да арбып кетпейби деген суроо жаралууда. Теманы кабарчыбыз улантат. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында жайгашкан Ак Тилек өткөрмө бекетинде кайрадан жүк ташуучу унаалардын узун кезеги пайда болду. Зима, машин еще мало. А сейчас сезон пойдет. Дальше что будем делать? Если везти черешню или какой-то скоропортящий товар, как проходить границу? Что я довезу до народа? До рынка? Кезек күтүп тургандардын сабыры суз. Арасында декабрь айында эле келген айдоочулар бар. Декабрда эле келген бияка. Декабрдын 19-unda келген.
5 gün jattım bu yakta, bir cumada jattım. Sebebini şu, sizlerle aytpaylan. Жаңы жылда бар тостың қайра екісінде келген ғой, екісінен бері тұрам да. Продукт қандай алып жатасыздар? Продуктты магазиннен алып алғаннан бері жиі кепітіп қалды, уже қалған жоқ. Қазір тияққа барып, столовыйға барып, кішкене пирожки мен чай пай ішіп тұрып отырмыз. Ошентсе да айтылган көзөмөл пункттары штаттык режимде иш алып барып жатат дейт чек ара кызматы. Бүгүн эки өлкөнүн чек арачылары жолуккандыгы маалым болду. Бүгүн кыргыз менен казак чек арачыларынын жолугушу болду. Ошол маселе боюнча талкуулоо болду. Талкуулоо негизинде ошо кыргыз тарапта күтүп жаткан оор жүк ташуучу автоунаалардын ээлери кыргыз жана казак чек арачылары наразылыгын жок экендигин билдиришкен. Ошо айтып кеткендей, көзөмөл өткөрүү пунктун өткөндөн кийин кошумча текшерүү жүргөнүнө байланыштуу ушундай тыгындар пайда болду. Мамлекеттик чек ара кызматы кезек бар экендигин танбайт. Бирок ага чек арачылардын тиешеси жок экендигин билдиришет. Бизде болгон маалымат боюнча жаңы ТНП деп коебуз, товар народного потребления, ошолорго кошумча текшерүүлөр жүрүп атат. Андан сырткары бизден Кыргызстандан чыккан жанакы картошка, башка жемиштүүлөргө эч кандай чектөөлөр жок. Бул багытта казак тарап бат эле текшерип өткөзүп атат. Бул жерде чектөөлөр только ТНПларга тиешелүү болуп жатат. Айрым булактар Казакстан электрондук плом талап кылып жатышат. Ананда товарларга транзит үчүн акы жогорулаганы буга себеп болуп жаткандыгын жазышууда. Бирок экономика министрлиги бул боюнча үн кат элек. Стоим уже неделю уже, не пропускают Казахстан. Киргизию-то пропускают, а Казахстан нет. Почему? Не знаю, те, которые некоторые обратно вернулись. Мы стоим до сих пор. Да, азыр эми чек арага кирип, контролго кирип аткан машинелерден кыргызча айтканда кылдан кыйкым издеп эле бир тамгасы туура эмес болуп калса кайра артка келип атышат. Муну азыр мисалы үчүн бийликтегилер, официалдуу бийлик казак тарабында болсун, биздин кыргыз тарабында болсун, мунун ичине кирип, ошол жердеги айдоочулар менен түзмө-түз сүйлөшүп, баарлашмайынча бул жагдайлардын ички сүрөттөмөсүн бере алыш кыйын да. Муну менен катар Бишкектеги айрым туристтик фирмалар ак жол өткөрүү пункту аркылуу өтүүдө да маселе бар экендигин айтышкан. Бирок учурда андай маселе жок. Бул такталбаган маалымат экендигин, өткөрүү жайын оңдоп түзөө иштерине байланыштуу ал жайды январь айынын соңунда жабуу пландалгандыгы маалымдалды. Учурда бул жай күнүмдүк тартипте иш алып барууда. Чүй областында ак жол автожол көзөнө өткөн пункттан сырткарыдагы башка өткөрмө пункттар өз убагында күнү түнү иштеп турат. Бул атап кетсек, Чалдыбар автожол көзөмө өткөрүү пункту, андан бери Кайынды темир жол көзөмө өткөрүү пункту, биздин аэропорт Манаста көзөмө өткөрүү пунктубуз иштейт. Биздин кошунабыз мына жаныбыздагы Ак Тилек көзөмө өткөрүү пункту, андан сырткары Кең Булун жана Токмок автожол көзөмө өткөрүү пункттары күнү түнү жарандарды өткөрүп турганга иштеп турушат. Бакыт Шамурзаевдин айтымында ремонт иштери аяктагандан кийин пункттун өткөрүү мүмкүнчүлүгү бир топ эсе жогоруламакчы. Айтымында административдик блок эле эмес, спорттук шаарча, кинологиялык борбор, катарга туруу аянты, унаа токтотуучу жай болуп, жол бети кеңейтилет. Бул учурда бир гана Кыргызстанда гана эмес, Казакстандын өткөрүү жайында да курулуш иштери жүрөт жана кайрадан бир убакыт ачылат. Өтүүчү чек арадан өтүп аткан жарандар үчүн жанагындай медициналык пункттар каралган. Мындан сырткарыдагы кичинекей балдар менен өтүшү баягы эне бала комнаталары караштырылган. Реконструкция иштери бүткөндөн кийин мен ушул бизге туристтер, мындан биздин вообще Кыргыз Республикасына келүүчү жана өзүбүздүн жарандар пункт пропускадан өтүндө жакшы шарттар түзүлөт. Оңдоо иштери жүрүп жаткан учурда чек арадан жөө өткөндөр үчүн убактылуу көпүрө куруу маселеси каралып жаткандыгын премьер-министр өз кеңешмесинде билдиргендиги белгилүү болду. Бул жакшы жаңылык дейли. Бирок көзөмөл өткөрүү пункту жабылса, башка жайлар жарандарды тейлеп үлгүрөбү? Себеби Ак Тилек пунктундагы азыркыдай абалдан кийин ак жолдун жабылышы башка пункттардагы абалды да оорлотпойбу деген суроону жаратып койду. Алтынбек Бектуров, Вадим Жумабаев, 7 канал, Бишкек. Ушул учурда бизди социалдык тармактардан да, Facebook, YouTube каналдарыбыздан да түз эфирде көрсөңүздөр болот.
Тегерандагы авиакырсыкта курман болгондордун арасында 7 өлкөнүн жарандары бар болчу. Украинанын тышкы иштер министри Вадим Пристайко учакта ирандык 82, канадалык 63, украиналык 11 киши, андан тышкары Швециянын, Германиянын, Оганстандын жана Британиянын жарандары болгонун Твиттерге жазды. Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык Boeing 737-800 шаршембеде эртең менен Тегерандан учуп чыгаары менен кулаган. Бортунда 176 киши, анын ичинде экипаждын 9 мүчөсү бар болчу. Ирандын транспорт министрлигинин басма сөз катчысы Касим Бинаиздин айтымында моторлордун бирин өрт чалгандан кийин пилот учакты башкара албай калган. Украинанын президенти Владимир Зеленский бардык жарандык учактарды текшерүү тапшырылганын билдирди. Курман болгондордун жакындарына көңүл айткан президент Омандагы эс алуусун токтотуп Киевке жөнөдү. Фейсбуктагы комментарийинде Зеленский ар кандай жоромолдордон, айын кептерден карманууга чакырды. Кырсык Иран АКШнын Ирактагы базаларына сокку ургандан көп узабай болгон. Авиакомпания учак 6 январда техникалык тейлөөдөн өткөрүлгөнүн, азырынча Тегеранга бардык каттамдар токтотулганын билдирди. Сомали парламентинин жанында бомба коюлган машина жарылып, кеминде 4 киши өлдү. 10 чактысы жарадар болду. Башкалада Могадишо шаарынын полиция өкүлү Адан Абдуллахи дүрмөттөлгөн машина коопсуздук бекетинин жанында жарылганын, айдоочу парламент имараты тарапка өтүүгө аракеттенгенин билдирди. Полициянын маалыматына караганда, кол салуу үчүн Аль-Каида экстремисттик уюму менен байланыштагы Аль-Шабаб тобу жоопкерчилик алды. 10 жылдан бери Сомали өкмөтүн төңкөрүүнү көздөгөн согушкерлер 28 декабрда Могадишода уюштурган теракттан 81 киши курман болгон. Уюм ошондой эле чөлкөмдө өз таасирин жайылтууга жетишип, акыресе Кенияда бир нече кол салууну ишке ашырган. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф Ирактагы Американын аскерий базасына сокку коргонуу үчүн урулганын айтып, Тегеран абалды курчутуп же согуш чыгарып жибербөөгө умтулуп жатканын белгиледи. Бул туурасында РИА Новости жазды. Иран Бириккен Улуттар уюмунун 51 беренесине ылайык адам өлүмүнүн алдын алуу үчүн биздин жарандарга жана жогорку кызматтардагы адамдарыбызга кол салгандардын базасына сокку уруу менен өзүн өзү коргоо чарасын көрдү деп жазат Зариф Твиттер баракчасына. Ал ошондой эле Иран абалды курчутуп жибербөөгө же согуш чыгарууга умтулуп жатпаганын билдирип, бирок бардык терс күчтөрдөн коргоно турганын кошумчалаган. Иран Американын Ирактагы аскерий базасына 8 январга караган түнү жергиликтүү убакыт боюнча саат 1:20 Бишкек убактысы боюнча 4:20 баллистикалык ракеталар менен чабуул жасаган. Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун кызы Гүлнаранын үстүнөн жаңы сот процесси башталды. Өзбекстандын жогорку соту Телеграмдагы билдирүүдө Каримова жана бир нече кишинин процесси 8 январда башталганы айтылат. Августта башкы прокуратуранын кеңсеси Каримова 2 цемент заводунун мамлекетке таандык акцияларын мыйзамсыз сатып алып, кийин чет өлкөлүк ишкерлерге сатканын билдирди. 47 жаштагы Гүлнара былтыр мартта үй камагынын шарттарын бузган деп Ташкент облусундагы колонияга жөнөтүлгөн. 2015 жылы экс-президенттин кызы күчтөп акча өндүрүү жана салык төлөөдөн качыш үчүн соттолгон. 2017 жылы 10 жылга эркинен ажыратылып, бирок кийин 5 жылга өзгөртүлгөн. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, соңку иш боюнча зыяндын көлөмү $170 миллион ашат. Башкы прокуратура жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин буга чейинки билдирүүлөрүнө жооп кайтарды. Мекеме тараткан маалыматта депутат банктагы каражатын декларацияда көрсөтпөй, мыйзам бузганы айтылат. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев мамлекеттик жана муниципалдык кызматты ээлегендер адамдардын кирешеси, чыгашасы, милдеттери жана мүлкү жөнүндө мыйзамды бузган. Ал банктагы каражатын көрсөткөн эмес деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле прокуратура мамлекеттик салык кызматынан декларациясы туура эмес толтурулган 70 депутат боюнча корутунду келип түшкөнүн билдирди. Буга чейин жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев башкы прокуратура анын мүлкү боюнча декларациянын негизинде текшерүүнү баштаганын билдирген. Ал декларациянын салык кызматкерлери туура эмес толтуруп койгонун жана аларды жоопко тартуу зарыл экенин айткан эле.
Канча байлыгың бар, коомчулукка ачык бололу деген мамлекеттин саясатын бурмалап, көз жазымда калтыргандар кимдер? Декларацияда кедей, бирок Кыргызстандагы эң бай чиновник жана эл өкүлдөрүнүн катарын толуктагандар декларация боюнча мыйзамды сыйлабайт окшобойбу? Атка минерлердин байлыгы жазылган алакандай кагазды карап, эмне мынча жөнөкөй жашайт деп эл оозу ачылат. Эл башкаргандардын айрымдарынын декларациясына кийинки сюжет токтолсун. Оор кеңешин депутаттарын жана министрлердин толтурган жылдык декларациясына үңүлсөң, атка минерлердин көпчүлүгү жупуну жашоодо күн кечиргенине күбө болосуң. Айрымдары үй жок батирде турса, кээ бир чиновниктер жөө жүрүшөт. Алсак тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков бир жылда 5 миллион 196 миң сом киреше тапкан. Баалуу зер буюмдарын баасы 50 миң сомду түзөт. Бирок баалуу буюмдарын жайгаштырчу турак жайы жок. Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев былтыр 4 миллион 402 миң сом иштеп тапкан. Жылкыларынын баасы 500 миң сом. Бодомалынын наркы 1 миллион 400 миң сомду түзөт. Бирок министр миллиондоп киреше тапканы менен минерге унаасы жок. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин бир жылдык кирешеси 590 миң сомду бирок генералдын дагы өзүнө таандык унаасы жок экен. Анын үй бүлөсү да жок, баласы да жок, өзүнүн корозунда байланган машина эмес эшеги да жок болуп атпайбы? Бүгүн бүт баарын туугандарына, кошуна колоң теңтуштарына оформить этип, бүгүн коколой башы менен жүрүп калып атпайбы? Мына ошонун баарын жана мыйзамдуулук менен ошону чечкенге укук коргоо органдарга биз шарт түзүп беришибиз керек. Акыйкатчы айткандай, укук талаасына келели десек, дал ушул укук талаасынын мыйзамдарын жазып отурган депутаттар байлыгымды издеп тапкыла деп коомчулуктун оозун ачып отурат. Жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов ким анын байлыгын тапса белекке берерин жар салды. Эгерде менин декларациядан башка үйдө жашаганымы же башка машинеде жүргөнүмү бирөө тапса, көрсө, мен ошол нерсени сразу подарка кылам. Чиновниктер декларация толтурууда мал мүлкүн жашырып койгон жагдайлар ого эле көп жана коомчулукка жашыруун деле эмес. Бирок салык кызматынын өкүлү кайсы чиновниктер декларациянын эрежелерине баш ийбей жоопкерчиликтин сызыгынан чыккандарды айтып берүүдөн тайсалдады. Эми депутаттардын арасында да бар, өкмөттүн арасында да бар, бирок эми азыр биз андайга ким экенин укуктуу эмесмин мен сиздерге бергени айтканга. Бирок берилген ошолор боюнча. 7467 деп атпайм, ошолордун ичинде баары бар да. Тиешелүү кызматтар элдин эсебинен жашаган чиновниктердин алешемдиктерин жашырууга аракет кылганы менен атка минерлердин толтурган декларациясы менен жашоосу шайкеш келбей жаткандыгы коомчулуктун кыжырдаануусун күн санап күчөтүүдө. Сапар Акунбеков, Вадим Жумабаев, 7-канал, Бишкек шаары. Ош шаардык милициясы Өзгөн районунун Большевик айылынын 62 жаштагы тургуну Дудай Кайман аттуу жаранды баңгизат сатууга аракет кылып жаткан жеринен кармады. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматында кылмышка шектүү буга чейин да баңгизат сатуу менен алектенгендиги айтылат. Анын жашаган үйүн тинтүү учурундагы болжолдуу салмагы 4 килограмм наша жана сайлуу револьвер тапанчасы табылган. Ыкчам иш-чара ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери менен биргеликте жүргүзүлгөн. Бул факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине баңгизат сатуу белгилери менен катталып, иликтөө иштери башталды. Ош облусунда мал уурулар көбөйдү. Милицияларды тапканы менен соттон оңой эле кутулуп жатышат. Анын натыйжасында уурулардын тизгини бошоп, канатын жайып баратат. Жеңил жазанын айынан карапайым эл мал жандыгын алдыртып, чыгымга кептелип калууда. Нокат районунан эле 10 бейни жүктөп жок кылууга алып бараткан уурулар тобу учурда үй камагында. Тактап айтканда эркиндикте жүрүшөт. Теманы кесиптешим Мелис Исмаилов улантат. Жайытта жайылган малын ууруларга алдырган жарандардын арызы көбөйгөн. Ош облустук ички иштер башкармалыгына эле бир нече айылдын тургундары чара көрүп берүүнү суранып арыз беришкен. Ош областынын аймагында былтыркы жылы 2019 жыл ичинде 12 ай ичинде жалпысынан 192 арыз түшкөн. Анын 167синин бети ачылган. Тагыраак айтканда жалпысынан Ош областынын аймагынан 356 баш мал уурдалган. Анын 178 бети ачылып, ээлерине кайтарылып берилген. Бул аралыкта Ош шаардык милиция кызматкерлери тарабынан 10 бейни Бишкек шаарын көздөй жүктөп жаткан уурулардын тобун колго түшүргөн. Топтошкон уурулардын ичинен бирөө гана сот жообуна тартылган эмес, калгандары бир нече рет соттолгон.
Бирок милиция кызматкерлеринин ууруну кармаган аракети текке кеткендей өңүт калтырды. Анткени шаардык сот аларды үй камагына чыгарып жиберген. Эко үй камагына, ал эми Эко бирөөсүнө 16 январга чейин, бирөөсүнө 3 февралга чейин башкарууга чыгарса камак түрү тандалып алынган. Малын урдаткандардын арасында Азамат Ажибаев да бар. Анын бир бээси уурулардын колуна түшкөн 10 жылкынын ичинде болгон. Малдардын көбү Ноокат районунан уурдалган. Алар мындагы малды Чүй облусундагы мал базарга сатуу же касапка союп өткөрүү планы бар экенин айтышкан. Ал арада мал уурулардын сотуна жабыркаган жарандар да катышмак, бирок аларды сотко чакырбастан чечим чыгарганын билдиришет. Onun arasında men bir beyim var. Çalpıdan özün ayrıldan 10 bey boğun. Arız жазганбыз, төртөнү чакырабыз деген сотко. Бирок ошол бойдон чакырган жок бизди. Соттун мындай аракети социалдык тармактарда ууруну карма деп ууру жүрөт деген сыяктуу мамиле деген өңдүү талкуулар жүрдү. Бирөөлөр маңдай тери менен тапкан малын бирөөлөр сатып жыргаса, замандын акыйкатсыздыгы. Эгерде уурулар кармалбаса, уурдаткандар шорлойбу? Бул мыйзамды жазгандар башы менен эмес, башка жагы менен ойлонушса керек. Булар кармалгандары, ал эми кармалбай элди митедей кыйнаганы да толтура. Өтө чоң суммадагы акча берсе керек да сотко. 5 жыл азго, кыйналгандар мал уурдап жамбакышат окшойт анда. Гумандуу жактан караганда ошол кылмышкерлер ошол жеңил жаза алгандан уламбы, ошо акыркы кездерде малдуулук көбөйө баштады да. Мисал кылып айтып кетчү болсо, былтыркы жылы эле ошол Ноокат району аймагында малдуулук топ кармалып, бирөөсү 100 000 сом айып пул менен чыгып кеткен болчу. Кайра эле кайталап мына кечээ күнү Ош шаарынын аймагына кармалып атат 10 жылкыны уурдап. Бул ошо кайра эле баягы кылмыш кылгандар көптү. Бизде ошондой эле учур былтыркы жылы 18 мурда соттолгон жаран ошо малдуулук менен кайра эле ошол кылган ишин кайталап атат да. Былтыркы жылы ошо 18 жаран ошондой кылмышка кайрадан кириптер болуп атат да. Бир нече малды уурдоого кол урган жарандар экинчи ирет жөн жарандарды чыгымга кептебесине кепилдик жок. Андыктан мындай ири уурулукка катаал жаза колдонуу керек болчу дешет. Дегени менен аларга жаңы кодекс боюнча жаза чарасы жеңил каралып калганы да себеп болгон. Эми ачык айтканда милиция менен илгертеле текке кетип жүргөн. Азыр текке кетип атат. Эмнеден да соттор караганда бул сотто бизде ага чейин чыккан мыйзамдардын көбүндө ийли кырсык отурганда же деген жери бар да. Ошо негизден булардан кийин ошо каалаган тиги немени жазаны тандабаш бул соттун иши. Өткөн жылы мал уурулук боюнча Ош облустук милициясына 356 баш мал уурдалган факт катталган. Анын ичинде 178-инин бети ачылып, ээлерине кайтарылып берилген. Жалпы келтирилген чыгым 14 миллион сомдон ашса, анын жарымы төлөнүп берилген. Мал уурдаган 67 жаран кармалса, 44-ü соттун чечими менен үй камагына чыккан. 23-үнө ар кандай жаза каралган. Велис Исмаилов, Мирзат Муманов, 7-канал, Ош шаары. Ош шаардык балдардын жугуштуу оорулар бөлүмүндө ремонт иши 6 айдан бери аягына чыкпай турат. Мында кайрылган оорулуулардын саны көп болгондуктан башка ооруканадан орун берилген. Бирок маселе муну менен чечилген жок. Анткени анда жаткырылган балдардын саны көп болгондуктан коридордон орун ажыратууга аргасыз болушкан. Ага ылайык кыш айында козголгон сасык тумоо оорусу да кошумча болгон. Учурдагы бейтаптар кандай шартта дарыланууда, кабарчыбыз Роза Акматжан кызы баяндайт. Оштогу балдардын жугуштуу оорулар ооруканасында капиталдык ремонттун башталганына дээрлик жарым жыл болгон. Бирок эми гана 30% жумуш жасалган. Анткени 8 миллион сомго бааланган курулушка 500 000 сом гана каражат бөлүнүп, калган акча республикалык бюджеттен которулбай турат. Ага ылайык ремонт иши солгун жүрүүдө. Мына суусуну где-то 1 айда коюп бүтүштү. Мына немесинде мына 20 күн отопленияны 20 күндөн бери коюп атышат. Мына айнектердин демонтажын бир 10 күн 15 күн кылышты. Эми пластик айнектерин дагы мына 1 аптада коюп бүтүштү.
Ремонт иши август айында башталып кечеңдеген. Оорукананын жетекчилиги кыш айында имаратты пайдаланып калабыз деп пландашкан. Бирок кезегинде бүткөрө албагандыктан оору күчөгөн учурда бейтаптардын батпай жатышы түйшүккө алып келген. Мындан улам тендер өткөндө имаратты жаңылоодо же курууда оорукана экенин эске алып, андан соң талапты күчөтүү керек экенин айтышат. Бирок эми биз үчүн 1 жыл деген узак. Себеби биз ойлогонбуз бир 4-5 айдын ичинде бүтүрүп, эпид сезонго байланыштуу жумушту баштайбыз деген бирок тилекке каршы андай болбой калды. Калабыз болгон эмес. Болгон эмес. Аны кийин договорун алып келгенде көрүп атпайбызбы? Договорун кайсы убакытта алып келдиңиз? Договорун где-то 1 айдан кийин алып келген да. Ошондо көрүп атабыз. Что 20-жылдын августуна милдеттеме алган. Тендер өткөргөн капиталдык курулуш департаменти болсо күнөөнү ооруканага оодарууда, анткени кечеңдеп жатышына акча каражатынын жоктугун себеп кылышат. Мындан улам курулуш компаниясы каржылыктан өксүү болбосо эле убагында бүтөөрүн белгилейт. Жок, алар билишкен. Бул жерде чындыгында ошол корпусту биз бошотпой турса да болмок. Негизичи булар действительно макулдугсуз жок эле ошол корпусту өздөрүнүн баягы составты толугу менен без содержания айдап жүрүштүр булар администрациясы. Бул жерден действительно түшүнбөс болуп калыптыр. Өзү негизи бошотпой туруш керек эле. Булар өздөрү макулдугсуз жок бошотуп коюшкан да чындыгындачы. Жугуштуу оорулар мекемесине кайрылган бейтаптын көптүгүнөн балдарды областтык балдар ооруканасына жөнөтүүгө аргасыз болушкан. Бирок мында деле маселе чечилди деп айтууга болбойт. Анткени 60 орунга ылайыкташкан жайда оорулуулар 2 эсе көбөйгөн. Шаардык оорукананын ремонт болуп калгандыгына байланыштуу быйыл кайрылуу көп, аябай көп болду. Аларда дагы азыр иштеп атат, жаңы бир убактылуу бир мекемеге кирип иштеп атышат. Бирок алардыкы өзү вспышка көп болгондугуна байланыштуу баары бир бизге көп кайрылып атат да. Өзүнүн таасирин тийгизип атат алардагы ремонтту бизге таасир тийип атат да. Сасык тумоо күчөгөн мезгилде оорукананын 90 орундуу имараты минтип курулуш ишине байланып жатат. Балдардын жугуштуу оорулар стационары мындай курч кырдаалдан башка имараттардын жардамы менен абалдан чыгууда. Оңдоп түзөө ишине дагы 7 миллион сом акча бөлүнгөндө гана аягына чыгат. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ош шаары. Былтыр кыргызстандык 5 спортчу 2020 жылы Жапониянын борбору Токиодо өтчү Олимп оюндарына жолдомо алды. Алар балбандар Айсулуу Тыныбекова, Атабек Азизбеков, суучул Денис Петрашов жана жеңил атлеттер Юлия Андреева жана Дарья Маслова. Жаштар иштери дене тарбия жана спорт агенттиги билдиргендей, 2020 жылы Токиодо өтө турган жайкы олимпиадага жалпысынан 20га жакын спортчунун лицензия алууга мүмкүнчүлүгү бар. Расмий маалыматка ылайык 2019 жылы кыргыз спортчулары жалпысынан 1306 медаль утушкан. Анын 442си алтын, 367 күмүш жана 497 коло медаль. Жыл ичинде спорт агенттиги 1480 спортчуга 36 миллион 220 миң сом өлчөмүндө стипендия берген. 32-чи жайкы олимпиада оюндары ушул жылдын 24-июлунда Токио шаарында башталат. Ага 205 мамлекеттен 12 миңден ашуун спортчу катышаары күтүлүүдө. Сиздер кандайдыр бир мыйзамсыз көрүнүшкө, укук бузууларга туш болсоңуз, биздин элдик репортер берүүбүзгө экрандагы номерлерге жөнөтсөңүздөр болот. Биз сиздерге жооп алып берүү аракетин көрөбүз. Социалдык тармактардан 7-канал деп издеп катталып, өзөктүү окуялардан биринчилерден болуп кабардар болуп туруңуздар. Түз эфирде мен Шергазы Турдукулов болдум. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.